Assalamualaikum, hormatly катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутман укшак күнүңүздөр менен туугандар. Биз буюрса кезектеги чайхана Сыдыгатадабыз. Чайхананын ачылышына буюрса эртең воскресенье күнү түшкү саат 12-ден 3-кө чейин бул чайханадагы биз менен сүйлөшүп, буюрса бекер аш шорпо чайнанын бекер тамагын садака иретинде берип атат туугандар. Буюрса Москва шаарындагы барлык момун мусулман бир туугандарды ошол воскресенье 12-ден 3-кө чейин күтөбүз. Өзгөчө убакыт бул саат 2-де өзүбүздүн таксырлардан, дамылалардан алып келип бул жерде Алланы кичине улуктап, ушундай бир дават айтып, жаштарга насаатын айтып, Куран окутулуп, бата болмокчу туугандар. Андыктан барыңыздарды күтөбүз. Адрес боюнча көрүп турасыздар буюрса. Ички аурасында сиздерге бир четтен көрсөтүп коелу, жүрүңүздөрчү. Анан бул жерде бизге эң негизгиси туугандар. Эң негизгиси өзгөчө таксисттер үчүн бул жерде баня дагы бар, анан оклейка дагы ушул жерде бар экен туугандар. Жүрүңүздөр ичине. Бул сол жагында ушул биздин өзгөчө таксист коллегалар үчүн кирип эле заказды кылып, тамак ашты курсакты тойгузуп, кара сразу ишке чыгып кете берчүдөй мындай шарт түзүлүптүр, мындай. Өтө сонун экен. Анан эң негизги залы бул өйдөдө, 2-нчи этажда. Ал жакты сиздер менен чогуу чыгып көрөйлү. Буюрса воскресенье ушул жерден сиздер менен чогуу тамактанып жолугабыз деген үмүттөбүз. Бул жагына буюрса намазкана кылат, ушул жерде көрүп турасыздар. Анан бул жерде эң негизги залы ушул. Келиңиз аке, ушул чайхананы иштетип аткан акебиз. Буюрса акебиз менен сүйлөштүк, дагы бир жолу кайталап коелу туугандар. WhatsApp группаларга дагы бөлүшүп койсоңуздар болот. Воскресенье күнү түшкү саат 12-ден 3-кө чейин. Эң негизги убактысын деле айттык. Саат 2-де ушундай кичине дават айтылып, Алланы уктап бата болмокчу туугандар. Кандайсыңар? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Буюрса өзүнүн мекендештерге кайрылып койсоңуз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер. Биз ушул чайхананы ачылышын кылып атабыз, эртең Кудай кааласа базар күнү. Сиздердин кызматыңыздарга келип, таам татып, тамактарыбыздан сыйлуу конок болуп кетсеңиз. Сыйлуу конок болуп кеткиле. Жакшы. Буюрса базар күнү ушул жердебиз биз дагы. Базар күнү Кудай кааласа. Жакшы, чайхананын негизги ички аурасы боюнча көрүп турасыздар. Ремонт жагы, ар жак бер жагы өтө сонун, стол-стулдар, диван, креслолор. Анан кичинекей той мареке кылсаңыздар дагы келип кеңири сүйлөшө бересиздер. Музыкальный аппаратуралар бар бул жерде дагы. Жакшы. Анан ар бир чайханада биз дагы анча-мынча тазалык жагына да көңүл бурабыз. Азыр кухняга дагы кирип, тамак аш жагы кандай дайындалат, ошону да сиздерге чагылдырып берели. Жүрүңүздөр. Анан бул жерде кабинкасы дагы бар экен. Аны да сиздерге көрсөтүп коелу. Жакшы. Кабинкалары. Бул жакта 2 кабинкасы бар экен. Так, бул жакта экинчиси. Көрдүңүздөр, дос жарлар менен, коллегалар менен келип, аш заказ берип отурсаңыздар болот. Эми сиздерге ушул кухня жагы боюнча кандай же тазалык жагын сиз карайт окшойсуз, тынчпысыз? Так, мынакей, кухня жагы. Өтө сонун. Тазалык жагы. Эми баягы жакшылыктын башаты бул тазалык. Ошон үчүн эң негизи тазалык жагына көбүрөөк көңүл буруш керек. Шеф-повар сизби? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Жакшы. Биздин көрүүчүлөр үчүн сизден бир эки ооз суроо узатып жооп алсак болот. Канча жылдан бери
ушул сферада иштейт. 15 жылдан бери иштеймин өзү. 15 жылдан бери. Жакшы. Бул колуңузда канча бала бар? Колумда 2 бала бар азырча. Жана Кудай буйрса, жана балдар кеңип атат, эми иштейм. Буюрса, биздин коноктор үчүн эртең воскресенье сиздин колуңуздан даамдуу плов жана шорпо ичет экенбиз. Албетте. Жакшы. Ийгилик иштерге. Кегилер менен Ташкент палаларды баштап атабыз. Жана башка бардык тамактар бар. Өзүмүзү койду мындашты сомор палалар кылабыз. Закеске. Жакшы. Ийгилик аке иштерге. Хоп. Берген ийгилик. Так. Ушундай туугандар, буюрса воскресенье күнү чайхана Сыдык атанан жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Сиздерге мен Нурмбек Махматалиев кызмат кылдым. Дем алыш күнү көрүшкөнчө аман болуңуздар. Беттин көркү нур менен, абелдин көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм бүгүн белгилүү болсун ыр менен.